Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. 4 sotikten emas, 8 sotikten bölüp berip. Bir yerde 10 don dele bolot. Odur jerde. Kança bak, o aylantirip. Sen niye korktasın? Men sen tarttam, men oş tarttam o. Sen niye korktasın? Sen boyak tarapsın bu. Anda ne korktasın onu tartkandan? Oş tarttam de. Sen kızık adam, kesne? Bu söz aytılıp atat baytam beri. Uzun söz aytılıp atat. Dağı aytılıp atat. Geri ketmeysen, gerdi bermeyiz. Bu yerden gitmeyiz. Kaçan gelmeysen Kırgızıydı. Kesilmeyin. Ötköz olsa Kırgızıydı. Şu oyun Özbekistan ötköz bereriz. Özü tış şatkan yer bolsa bu. Tış şatkan yerinde bir jaksa yer oğulmasa özü bilmegenden ne kadar bereriz. Qaytып bu yaqa çegarаны kurban algan bolsa bizge ziyan. Kırgız elinden buna su puz ben ötközüp atpayбы. Oşany tınç keçip koyuşundan sırnabız biz. Şengen taşıyıp balağız gelip görüp desin. Biz işeni oşaları şaylaganbız. Kırgızstan'da oğundaydı. Yaxşı yolda yaşlarga жақшы oldu dep Sadır Japarov'tu, Taşiyev'ti qoldap şaylaganbız baldarım. Gelsin, görsün biz nahvalımızda. Ya bak ketdi. Ketdi keverdimine ketdi. Ketdi satıyırdı. Ya tuğandan, men oyumundayda, nerge bir törtten balağa Bizdin жаңы президентimiz Жапар Сатыров балабыз айналайын. Сатыр Жапаров. Анан канчек ташип, силерге үнүбүздү жеткирели деп суранып, ушинтип эл чогулуп отурабыз. Биздин үнүбүздү уккула. Биз дагы сиздерге окшогон балдарыбыз бар балам. Бир үйдө 3-төн 2-ден 3-төн келиндери менен бала чакасы менен жашаган адамдар бар. Анан кийин өзү Кыргызстан кишилечилери Orazanın günüde, oraza olsun bana, buna nemede basalvet жүрөбүз баарыбыз кемпирден. Анан силерден суранып кетерибиз, эртерээк чечип, биздин максатыбыз 1 метр дагы жер бере албайбыз. Эч качан бере албайбыз. Ушунча эл жашайт ушул жерде. Канча эл жашайт. Биздин аркабыздагы биз го эмне 70тен ашып жашообуздун жарымынан көбүн жашап койдук. Аркабыздагы келечегибиз, балдарыбыз бар айналайындар. Туура түшүнгүлө. Уккула биздин үнүбүздү. Укпай койбогула. Суранабыз силерден. Çeçilmeysen gitmeysinler mi? Çeçilmeysen gitmeyiz. Жатабыз ушул жерде. Oğuz uşul yerde açasınlar mı? Ооба. Оздашта беребиз. Aysa sizler size koyunlar dur. Жолдун кереги жок Өзбекстанда. Мына жакшынакай жолу турат, өздөрү карай турган, өздөрү жакта. Условиясы менен berбейбиz дагы ушул жерди. Ташиевдин ушул жерге келип кеткени жакшы болот. Келсин, биз суранабыз, келсин. Келип көрүп кетсин ушул жерди өзү. Ташип келсин. Камшыбек Кыдыршаевич келип кетсе жакшы болот. Колбойбуз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы, Коопсуздук комитетинин төрагасы
ынтымақ айылының тұрғындарының атынан қайрылып жатабыз. Біз сіздерге қайрылуымыздың негізгі себебі ошол Кыргыз Республикасының 24 марттағы Өзбек Республикасына барған делегацияда ошол Компровод су сактагычынын сол жээгинен 50 гектар жерди Өзбек Республикасына бердик, протоколдоштурулду деген Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу Бишкекте берген пресс-конференциясы өзгөндө болгон эл менен жолугушуудагы айтылган сөздөр боюнча биз ошол күндүн эртесинен баштап соцсеттерден угуп, жаңылыктардан угуп, биз ушул ынтымак айылы бул жердин географиялык абалы, бул жердин ошол ынтымак айылында дегеле Кыргыз Республикасына, Кыргыз элине канчалык мааниси бар, стратегиялык жактан, башка жактардан, көп жактардан кандай маанилери бар экенин ошол күндөн баштап кайрылып келдик. Кайрылганда айыл өкмөтүнүн деңгээлинде кайрылдык, район администрацияга кайрылдык, облус администрацияга кайрылдык. Мына ошондон бери 3 жумадын тегерегинде убакыт өтүп атат, эч кандай реакция болгон жок. Район администрацияга барып кайрылганыбызда силердин кайрылган нараачылыктарыңарды, ой пикирлериңерди баардыгын ошол бойдон протоколдошуп, видеосъемкасы менен жогорку бийликтерге жеткизебиз деп 1-апрелде кайрылганбыз биз. Район администрациясынын жыйналыштар залында bir 50-60 адамдын катышуусунда ол жерде ошол райондук деңгээлдеги акимдин жетекчилердин баардыгы болгон. Ошондон 8 күн өттү, 8 күнгө чейин эч кандай реакция болгон жок. Биз облус администрацияга барып, облус администрациянын губернатордун замы сиздер менен бирге кошо барган, ошол Ташкенттеги делегацияда бирге болгон Айчылып, Бактыбек Бобулович өзү катышты. Погран заставанын начальниктери бир катар ошол жерде жогорку бийликтеги, областтык бийликтеги адамдар болду. Ошол жерде дагы кайрылдык. Биздин кайрылууларыбызды протоколдоштуруп, силердин ой максатыңарды, нараачылыктар, пикирлериңерди эртегиден бүгүндөн калбай жеткизебиз. Губернатор Ярасул ошол губернаторубуз азыр Бишкекте эртеге саат 9-апрелде Бишкекте саат 10-да же күндүзгү саат 3-тө ушул боюнча отурум болот, жыйналыш болот. Ошол жыйналышта силердин маселеңер каралат. Бунун жообун сөзсүз сиздерге жеткизип беребиз деди. Ошондон бери мына бүгүн 14-апрелде отурган болсо, почти 6 күн бир жумат тегерегинде убакыт өтүп. Областтык губернатор тараптан акимият тарабынан бизге эч кандай жооп болгон жок. Ошондон ошол максаттын негизинде биз иш жерден жооп ала албадык. Азыркы кайрылуубуздун себеби биз сиздерге ошол бийликте турган садырножорго жообуз. Камчыбек Ташиев мына келген ушул турган аялдар, ушул аксакалдар баардыгы ушул элдин, ушул ынтымак айылынын тургундары болот. Мына эми Алланын улуу күндөрү орозодо дагы ушул орозочулугун курбанчылык кылып, элибиз, жерибиз, биздин балдарыбыз келечек муунга ушул жерибизди өткөзүп берели деп, сактап берели деп ушул аталар, энелер, эжелер баардыгы келип олтурушат. Эми бул жерде баардыгын кайра башынан кайталап айта берген эч кандай кереги жок. Бул жерге ошол райондун кадастры, областтын жетекчилери, жер боюнча погран заставада бүт адистер келип көрүп кетишти. Бул жерди көрдү. Ушул нерсенин алдын ала протоколдоштуруп, описание боло экен, ратификация боло экен дейт. Бул протоколдошкондон кийин, описание болгонго чейин ушул нерсенин алдын ала ошол жака кайрылып, ушул маселени ушул жерде ошол бойдон калсын деген талапты коюп атабызбы? Ооба, талап ушул маселени анан кийин ушул эми Кудай буйруса ушул соцсеттерден чыкса, окуп биздин үнүбүз сиздерге жетип калат деген үмүттөбүз. Биздин эң негизгиси бул жерде ушул келген апалардын, энелердин, ушул турган элдин негизги талабы Камчыбек Кыдырчаев, сиз өзүңүз ушул жерге келип, ушул жерде ушул турган жайлашкан географиялык абалын, өзүнүн шартын барын өзүңүздүн өз көзүңүз менен көрүп, анан ушул жерден бир жыйынтык чыгарып, оң жагына жыйынтык чыгарып бересиз деген үмүттөбүз. Биздин кайрылуубуз ушундай. Мына кегиле туугандар, элдин баары ушул жерде.
Мына биздин жерлер, şu жер өтсө, о, жогору жакты өзгөн жак тосуп атат экен. Мына биз жак тоскон болсо, мал суу үзбек турсун. Кара суу жака суу өтпөйт, кургайт жерлер туугандар. Ушундайды албасак уже кеч болот.